Буюрса бүгүнкү күндө 12-13 бука, 3 кичине мал, кой. Албетте мен айтып атпайм, жанагы арыз жазылгандан кийин бизде ошол текшерүү иши. Ошолорго бай изилдөө деп коебуз. Себебинен де кагаз үстүнө ар ким арыз жаза берет, бирок канчалык деңгээлинде үй бүлө чыныгы муктаж, аны текшерип алып, ага биздин компания ынангандан кийин гана ошону тизмеге киргизебиз. Бул жерде эми ар кандай үй бүлөлөр бар. Баягы мисалы көз азиздер коомунан келген биздин жарандар бар, чындыгында көз азиздер бар. Майыптар үйүнөн келген майып биздин жарандарыбыз бар. Андан тышкары сиз айтып кеткендей томолок жетим болгон жарандарыбыз бар. Эми чындыгында мен баягы жыл сайын ушундай иш-чара кылуу менен кээ бир деңгээлде бакытка бөлөнөм. Неге? Берип бактылуу болуу бул чоң бакыт. Анан мына жыл сайын келип атасыздар, жыл сайын мен деле көп болуп турам. Кээ бирлер ушул коляскада келишет, кээ бирлер ушул көзү көрбөгөн майыптар, баягы балдак таянып келишет. Анан ынанасың, чындыгында муктаж үй бүлө экендигинечи. Эми тилекке чоң каршы жыл сайын, жыл өткөн сайын өсүп атат. Буну ушул Кудай Тааладан тиленип, Кудай Тааладан суранып, ушул жыл сайын ушундай үй бүлөлөрдүн саны азайса экен деген максатта дасторкон жайып бет таратып атабыз. Бирок эмнегедир тилекке чоң каршы бир аз өсүү көрүлүүдө. Бир-эки ооз курбандык жөнүндө бир маалымат берип коелу. Курбандык деген эмне? Негизи курбан деген сөз араб тилинде жакындоо деген. Бул ошол кой болсун, уй, эчки сыяктуу мал жандарды кан чыгарып, Аллах Таалага ныраазычылык үчүн кан чыгарып союп, анын этин ушул муктаждарга же жөнөкөй элдерге таркатуу менен Аллах Таалага жакындоо болуп саналат. Бул Ибрахим пайгамбардан келаткан бир сүннөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү аткарган сүннөт. Мына бүгүнкү күндө дагы ушул Имамидин мырза сыяктуу биздин жарандарыбыз дагы көптөгөн жерлерде ушундай курбандыктарды чалып, бири-бирибиз менен бөлүшүп, мусулмандардын ортосунда ушундай бир ынтымакка чакырган бир күн. Эмне үчүн мисалы бүгүн экинчи күн дей турган болсоңуздар, негизи Курман айт деген 3 күн. 3 күн созулат. Бизде мамлекетибизде расмий бир күн дем алыш болгон менен негизи ислам дининде Курман айт деген 3 күн болот. Ошол Ибрахим пайгамбардын убагында сүннөт болуп калган, пайгамбарыбыздын убагында сүннөт болуп калган. Ушул жок дегенде жылына 3 күн болсо дагы ушул мусулмандар ушул күндөрү бир кайрымдуулук кылып, бири-бирибизге жакындап, бири-бирибиз менен ынтымакташып, биримдикте бири-бирибиз менен таанышып, ушул өзүбүздүн өлкөбүз үчүн, эл жерибиз үчүн ушундай бир салым кошуу максатында бул жерде чогулуп отурабыз. Бул бүгүнкү күндө ушул мына жерде 12 чоң бодо мал союлуптур. Имамидин мырза бул жерде ошол кайрымдуулук максатында ушундай сиздерге өзүнүн компаниясынын атынан бул жерде тартуулап отурат. Аллах Таала Имамидин мырзанын аткарган, жасаган кайрымдуулуктарынын өз даргөйүндө кабыл кылсын. Сиздердин дагы майрамыңыздар менен куттуктайм. Азыр биз Куран окуп бир бата кылып коелу. Андан кийин сөздү улантабыз. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Аллахым ушул окулган Куранын сообун баардык бул дүйнөгө өтүп кеткен жалпы мусулмандардын рухтарына баштадык. Аллахым биздин эл жерибизге, мамлекетибизге тынчтык, аманчылык. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Ушул бүгүнкү күндөгү чалынып аткан курмандыктарды Аллахым өз даргөйүңдө кабыл кыл. Бардыгыбыздын келечегибизди Аллахым өзүң тынчтыкта, бепилдикте сүрүүбүзгө насип кыл. Рахметке я рахман.
Мына бүгүнкү иш-чара бүгүн биринчи жолу болуп жаткан жок. Буга чейин ар дайым болуп келген. Ороз айтта дагы, Курман айтта дагы болуп келет. Жана бүгүн жылдагыдан адамдардын саны көп. Ушул жеке ишкер Имамидин Ташев ошо өзүнүн чөнтөгүнөн ушул мамлекет жардам бербеген учурда ушул өзүнүн чөнтөгүнөн жардам берип отурат. Баарыңыздардын башыңыздарды ушул жерге бириктирип отурат. Ушул кыргыздын патриот мырзасы Имамидин Ташевке бир кол чаап койсоңуздар, анан сөз берсек, келиңиз. Биринчиден ушул улуу Курман айт майрамыңыздар менен чын ыкластан куттуктайм. Ошону менен бирге берде биз жыл сайын эле бул нерсени өткөрүп келаткан биздин жамааттын, биздин компаниянын, биздин пикирлештердин салтка айланып аткан иш-чарасы. Бирок бул жерде айтылып кетип атты, мына үстүндөгү Жумадыл кары агабыз айтты, мына аталар апалар айтып кетип атат, рахмат деп. Биринчиден бул жалгыз мен эмес. Биздин бир жамаат, биздин бир компания, биздин бир ишчилер, биздин бир пикирлештер. Бардыгыбыз жапатырмак биригип, ушундай жакшы нерсе кылууга аракет кылып келаткан чагыбыз. Эң өкүнүчтүүсү, мен каалайт элем, жылдан жылга ошол жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн саны азайса деп. Бирок эмнегедир жылдан жылга көбөйүп атканы өкүндүрбөй койбойт. Бирок мен билем, биз жалгыз эмеспиз. Кайрымдуулук кылуу, мынтип эт таратуу, дастаркан жаюу бул ыйык күндөрдө бир мусулмандык парыз, милдет. Мен ойлойм, биз жамаат, компания, командабыз менен бир мусулмандык гана милдеттен кутулуп аткан чагыбыз. Учурдан пайдаланып, мындай өзүңүздөр көрүп атасыздар. Баягы бүдөмүк жашоо деп койбойбу? Ушундай убакытта ынтымагыбыз бек болсун. Элибиз тынч болсун. Кудай Таалам биздин жерге берекесini унутпасын. Биз бул иш-чараны буйруса жыл сайын кылып келген сыңары, bundan кийин дагы башыбыз аман, денибиз сак болсо, Кудайдан тиленип, бул иш-чараны жыл сайын улантып турабыз. Ошону менен бирге бүгүн мына бир 600га жакын үй бүлө келиптир. Эми жылда эле болуп аткан нерсе, жылда эле список, баягы тизмеге кирбей калгандар, алдын ала тизмеге киргендер баары биригип отуруп, бу жерден эч ким колу бош кеткен эмес. Буйруса пейилди кеңири кылып айталы. Бүгүн да бул жерден эч ким колу бош кетпейт. Анан ошону менен эле бирге бул жерде ар кандай фонддордон келгендер бар, ар кандай коомдордон келгендер бар. Бул нерсени суранып кетчү нерсе бар, бул нерсени саясатташтырбасак. Мен дагы бир жолу баса белгилеп кетчү, биздин компанияда көп жумушчу, көп пикирлеш, көп баягы биз менен иштешкен компания, биздин ага ини байгелерибиз бар. Ошолор менен чогуу кылынган нерсени буйруса саясатташтырбай, бир гана мусулмандык милдеттен кутулуп аткан пенде катары кабыл алууңуздарды суранып кетем. Дагы бир жолу айтыңыздар, маарек болуп, берекелүү болуп, эмки жылдары ушундай жакшы күндөрдө башыңыздар аман, дениңиздер сак,
и жакшы дасторкондо жүз көрүшүүнү Кудай таалам насип кылсын. Айтыңыздар мэрик кош. Кубандаш балалы жолгол чоолор. Келиңиздер туугандар, тамак таратылат, тамак өтүп бериңиздер. Андан кийин сиздер тамактангандан кийин анан бул жерде эт таратылат. Азыр биринчи бул жерде аш алдыңыздарга тартылмакчы. Ашка карап тамактаныңыздар. Жетпей калгандар болсо бул жака айтыңыздар, барыңыздар жетет. Atbattan ya maka gel bize kaldı. Tamam. Mersin'e tamam çarpık dursun. Gel. Эми буюрса, жана да айтып кеткендей, жыл сайын эле жеке ишкер же компания деп кетип атпайбы? Мен буну дагы баягы ишеним деп айта алам. Биз пикирлештер менен биригип, биз жамаат өзүбүздүн команда, компания менен биригип, буюрса 5-чи жыл ушинтип баягы өзүбүздүн эле курулуп аткан объектилердин бириге топтоп, ошол жерге ушул улуу жараткандын улуу күндөрүнүн биринде Куран окутуп кан чыгарып, анан ошол эң муктаж болгон баягы эл көрсүнгө эмес, же болбосо ушу камера жүзүнө эмес, чындыгында Кудай тааланын ыраазычылыгына жетүү максатында чыныгы муктаж үй бүлөлөрдү топтоп, ушундай иш-чара кылып келатабыз. Ооба. Биринчи жолу алып атам. Бишкектен эле немеден, дачадан. Дачада жашайм. 4 неберем бар, 4 неберем ата энеси жок. Ошолорду карап жашайм анан. Быйыл чакырганын келдим да. Имамидинге эмне дейт элем, бардык жакшылыктарды каалайм. Өкмөттө ушундай жакшы, мындай таланттуу, ишмердүү, өтө баягы өтө акылдуу балдар көп болсунчу. Кыргызстандачы. Кайрымдуулар көп болсун. Мен ошону гана каалайм да, көп болсун. Инсан баласы ушундай балдардан болсун. Эми тилекке каршы мындай адамдар аз болуп атат. Мен каалар элем бул жигитке ден соолук биринчиден. И өзүнүн ишини дальше улантып өркүндөтө берсин. И самое главное, азыркы заманда кыракылык менен иш кылыш керек.